Зулькарнайн падыша. Зулькарнайн деген ат мүйүздүү дегенди түшүндүрөт. Бирок бул өз аты эмес. Ал эми өз аты Искендер болгон. Искендер падышаны кээ бирөөлөр пайгамбар деп коюшчу. Себеби Искендер падыша элдин камын ойлоп, жерге тынчтык орноткон, өтө илимдүү, адилеттүү, калыс башчы болгон. Ал эми Зулькарнайн деп аталышы анын чындап эле мүйүзү болгон деп да айтып чыгышкан. Искендерден экөө болгон, аны чаташтырып албоо керек. Искендер падыша жерлерди туура жолго чакырган хан болгон. Жана пайгамбарлык касиеттерге ээ болгон деп да айтылынат. Жана жер бетине бузукулук жайган кафырлар менен согушкан деп да айтылынат. Зулкарнайн Искендер падыша тууралуу өзүнчө узун окуя. Ал эми азыр Яджуз жана Маджуз жөнүндө сөз кылалы. Күндөрдүн биринде бир калктын эли Зулкарнайнга келип арызданышты. Бир тоо бар. Ал эки тоонун ортосунда бир жандыктар бар. Ал жандыктар жиндердин же адамдардын тукумунан экендигин аныктай албайсың. Себеби бул жандыктардан өткөн жаман нерсени көрө албайсың. Мына ушул жандыктар Яджуз жана Маджуз деп аталат. Бул жандыктардын саны өтө көп. Алардын санынын канча экендигин бир гана Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Убакыттар өтүп, бул жандыктар адамдарга кол сала баштайт. Бул жандыктар алдынан чыккандын баарын өлтүрөт. Эң эле жаманы, алдынан чыккан тирүү жандын баарын тирүүлөй жейт. Мына ушул жандыктардан чоочулаган бир калктын элдери келип Зулкарнайнга арызданышат. Ал коркунучтуу жандыктар эки тоонун ортосунан чыгып, бизге кол сала электе бир чара көр деп Зулкарнайнга арызданышат. Бизге жардам берсең, биз калктагы элдердин баары чогулуп, сага сыйлык беребиз дешет. Бирок Зулкарнайн Искендер падыша: "Жок, мага сыйлыгыңардын кереги жок. Мага Аллахтын сыйлыгы жетет" деп макул болот. Зулкарнайн ал эки тоонун ортосун тоскон таштан бийик чеп курууну баштайт. Ал таштар темирден деп да айтылат. Себеби Зулкарнайн темирлерди эритип, сементтин ордуна колдонгон деп айтылат. Жана ошол жердеги калктын элдери жардамдашкан. Ошентип темир жана жезден эритилип даярдалган таштар менен ал тоону тосуу башталат. Ошентип Зулкарнайн падыша ал жерди бийик тосмо менен тосуп салат. Бул тосулган жер тууралуу Куранда да айтылынат. Бирок так кайсыл жерде жайгашканы бир Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал эми Зулкарнайн тоскон тосмонун бийиктиги 300 метрге чейин деп айтылат. Тууралыгы 150 метрге чейин. Ал эми калыңдыгы 5 фарсах деп айтылган. Бирок бул болжолдуу түрдө. Ал эми өзү чындыгында өтө чоң. Ал эми болжолдуу түрдө Яджуз Маджуздун чоңдугу 120 чыканак деп айтылат. Так маалымат жок болгондуктан болжолдуу түрдө гана ушундай айтылат. Алар кийим дагы кийинишпейт деп айтылат. Себеби алардын үрпөйгөн жүндөрү бар. Мунун себеби алар жуунушпагандыгынын себебинен деп дагы болжолдошкон. Алар күндүн ызгардуу суугунан ушундай жүндөрү менен чыгышат. Алардын тиштери орсойгон. Жана бүркүттүкүндөй курч тырмактары бар деп айтылат. Алар көрүнгөндүн баарын жейт. Яджуз Маджуз тукуму өздөрүнөн бирөө өлгөндө аны көмбөй, аны жеп салышат. Булар Кудайдан коркпогон, жер бетине бузукулук жайган өтө коркунучтуу жаман жандыктар. Булар азыр Зулкарнайн курган тоону казып, жыртып, тешкенге аракет кылуу менен алектенишет. Алар качан ошол тоонун көп жерин тешип, чыгайын деп калганда кеч кирип калып, калганын эртең уланталы деп токтотуп коюшат. Эртеси күнү ошол тоону тешүүнү уланталы деп карашса, ошол тоо кайра калыбына келип калган болот. Албетте мунун баары Аллахтын каалоосу. Ошентип күнүгө казганын эртеси караган сайын кайрадан ордуна келип, кайра башынан казууну тынымсыз уланта беришет. Мына ошентип гана алар чыга албай келишет. Себеби алар кыямат кайым жакындаганда гана чыгышат. Ошондуктан кыяматтын эң чоң белгилеринин бири Яджуз Маджуздун чыгышы деп айтылат. Качан кыямат кайым жакындаганда алар калганын эртең кылабыз иншаллах деп жатышканда, эртеси күнү караганда казылган жери казылган бойдон турган болот. Ошентип алар
ошол казылган жерди толугу менен казып, ошол тосулган тоону жарып чыгышат. Алар тозоктон чыккан чаңдай атырылып чыгышат. Качан алар атырылып чыгышканда жаныбарлардын баарын жеп, жер жүзүндөгү болгон суулардын баарын ичишет. Жана адамдарды алдынан чыккандай катары менен өлтүрүп баштайт. Адамдарды кааласа жеп да салышат. Ошентип алар кайсыл жерге жетсе, кайсыл коомго жетсе, ошол коомду талкалап, ошол жерди таш бараңга айландырып башташат. Бирок жараткан Аллах Тааланын каалоосу менен алар ыйык Меккени эч нерсе кылыша албайт. Жана Аллах Таала каалаган бир нече мечиттерге тие алышпайт. Ошентип алар жер жүзүн жеткен жерин кыйратып, талкалап, кырып, жайылып келе беришет. Жана жер жүзүндөгү чоң сууларды, деңиздерди какыратып, ичип, түгөтүп кете беришет. Хадистердин биринде алардын көптүгүнүн айынан суу жетпей калат деп айтылат. Качан алар бир чоң деңизге келип такалып, сууну ичип баштаганда, эң артында турган кезектегилерине суу жетпей калат. Алар ушунчалык санда өтө көп деп айтылат. Аларга адамдар тоскоолдук кыла алышпайт. Алар менен адамдар дагы чогулуп согуша да алышпайт. Адамдардын кээ бири тоолорго, чуңкурларга алардан жашынышат. Бул окуя бүткүл жер жүзүндөгү адамдар үчүн жана мусулмандар үчүн дагы эң оор күн болот. Адамдардын көпчүлүгү тоолорго, чуңкурларга жашынып калышканда жер үстүндө эч ким калбай калганга чейин жетет. Качан Яжуч-Мажучтар жер үстүнөн адамдарды көрбөй калганда, арасынан бирөө кыйкырат: "Биз адамдарды жеңдик. Эми биз жер үстүндөгү асмандагы периштелерге чабуул жасайбыз" деп асманга жал ардатышканда, ал жаалар кам болуп жерге кайтат. Ошондо Яжучтардын бирөөсү: "Мына, биз асмандагыларды дагы жеңдик" деп кыйкырат. Мына Яжуч-Мажуч коомунун канчалык жаман экенин көрдүңөрбү? Мына ушул учурда пайгамбарыбыз Иса алейхиссалам жерге түшөт. Адамдарды аман сактоо максатында Аллах Таалага ушундай бир дуа кылат. Пайгамбарыбыз Иса алейхиссалам качан жерге түшүп Аллах Таалага жалбарып дуа кылганда, Аллах Тааланын дуасын кабыл кылып күч-кубат берет. Ошондо ал Яжуч-Мажуч коомун пайгамбарыбыз Иса алейхиссалам өлтүрөт. Акырында баягы үңкүргө, тоолорго жашынган элдер акырындык менен сыртка чыга башташат. Качан Яжуч-Мажучтун коому өлгөндө, жер жүзүнүн баарын Яжуч-Мажучтун өлүк денелери каптап кетет. Жер жүзүнүн баары өлүк денеге толуп кеткенде, пайгамбарыбыз Иса алейхиссалам менен бардык мусулмандар чогулуп Аллах Таалага жалбарып дуа кылышат. Ошондо кудуреттүү Аллах Таала дуаны кабыл кылып, ушундай бир куштарды жөнөтөт. Ал куштар өлгөн денелерди терип тазалап кетет. Ошентип жер жүзүнө кайрадан тынчтык орной баштайт. Бирок мындан ары адамдар тынчтыкта жыргап жашап калышат деп айтуудан алыспыз. Себеби кыямат кайымдын чоң белгилеринин бири мына ушул Яжуч-Мажучтун чыгышы. Муну сиз дагы жакшы билсеңиз керек. Кыяматтын эң чоң белгилеринин бири ушул Яжуч-Мажуч коомунун чыгышы болчу. Ал эми кыяматтын майда белгилеринин баары болуп калгандыгын жакшы билсеңиз керек. Кыямат кайымдын майда белгилеринин бири убакыттын бат өтүшү. Жаш балдар ата-энесин укпай калышы. Жана кыздардын ачык-чачык кийинип башташы. Жана адамдар өз келбетин бузуп, операцияларды жасатышып, чачтарын төөлөрдүкүндөй кылып калышы. Мунун баары азыр болбой жатат деп ойлойсузбу?
жана дүйнө башкарган ажолордун адилетсиз болушу. Жана адамдардын көпчүлүгү калпка, адилетсиздик, жалган жалаага ишениши жана чындыкты калп деп жалганга чыгарышы. Адамдардын жүрөгүнөн ыйман кетип, мечиттердин сырты жалтырап, адамдардын иштери калтырап калышы. Жана кыйналган карапайым калк кедей адамдардын каралбай ачка калышы. Ушул сыяктуу башаламандыктардын көбөйүшү. Гомосексуалдардын көбөйүшү. Элдин баары акча эле акча деп, баары акчаны карап калышы. Мунун баары кыяматтын аз калгандыгынын чоң белгилери. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Жана бул видеону WhatsApp'тан бөлүшүп коюңуз.